Мектеп, университет, жумуш, пенсия ар дайым ушундай туруктуулук болгон. Бирок бүгүн жакынкы 10 жылда Россияда 25%, Канадада 40%, Эфиопияда 70% адамдар жумушсуз калышат. 2030-жылга чейин 400-800 миллион адам жумушсуз калат. Алардын ордун роботтор ээлейт. 2030-жылга чейин 57 адистик жок болот. Мындан ары туруктуулук жок, андай болбойт. Дүйнөлүк экономикалык форумда белгиленген 2021-жылга эң маанилүү 10 көндүмдөр: маселелерди чечүү, сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачылык, адамдарды башкаруу, коммуникация, эмоциалдык акыл, тейлөө багыты, баарлашуу, ой жүгүртүүнүн ийкемдүүлүгү жана лидерлик сапаттар. Бунун бардыгы 10 сафт көндүмдөр. Гарвард университетинин изилдөөсү боюнча сафт көндүмдөр бул ийгиликтин 85%-ин түзөт. Менеджерлердин 77%-и сафт көндүмдөр бүгүнкү күндө хард көндүмдөрдөн да маанилүү деп эсептешкен. Өмүр бою бир кесип жок. Бүгүн Швецияда 62%, Германияда 42%, Россияда 15% улуу адамдар билим алышат. 2021-жылга 25 тармакта 186 жаңы адистик пайда болот. Сафт көндүмдөрдү өнүктүрүңүз. Өмүр бою окуп билим алыңыз. Өзүңүзгө жеке окутуу стратегиясын түзүңүз. Мындан ары туруктуулук жок, бирок эркиндик, чыгармачылык бар. Келечектен коркпоңуз, сиз качан окуп баштайсыз? Хард көндүмдөр бул белгилүү бир жумушка керектүү жөндөмдөр. Бул коллежде жана университетте окутулат. Ошондуктан мындай көндүмдөрдү көбүнчө кесипкөй деп аташат. Сафт көндүмдөр бул кошумча билим, шык жана жеке сапаттар. Алар белгилүү бир жумуштун өзгөчөлүгүнө анчалык деле көз каранды эмес, бирок мансап курууга жардам беришет. Демек, каалаган адис белгиленген мөөнөттөрдү сакташы керек. Баарлашууга жөндөмдүү, жоопкерчиликтүү жана тартиптүү болушу керек.